Бишкекте улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына карата митинг реквием болуп өттү. Кыргызстанда бир суткада 321 адамдан COVID-19 табылды. Баткенде коопсуз жайга көчүрүлгөн элдер үйлөрүнө жөнөтүлдү. Бишкекте 2 жаңы гүл бакча ачылды. Эртең 10 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 9 майда Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Мамлекет башчысы түбөлүк отко гүл коюп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорду 1 мүнөт аза күтүү менен эскерип таазим кылды. Митинг реквиемге Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков катышты. 1 мүнөттүк аза күтүүдөн кийин Борбор калаанын Жеңиш аянтында залп атылып, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Кыргызстанда 9 майга карата коронавирус дагы 321 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, Бишкекте 221, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 54, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 7 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 292 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 183, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 75, Ош облусунда 3, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 7, Ысык Көл облусунда 12, Баткен облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1653 бейтап, амбулатордук түрдө 2514 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1110 бейтаптын абалы орто оордукта, 458 адамдын абалы оор жана 85 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4488 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4417 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 98400 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 91559 киши айыгып чыкса, 1655 адам каза болду. Облустагы кырдаалга байланыштуу түзүлгөн облустук штабтын чечимине ылайык бүгүн 9 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуулардан улам коопсуз жайга чыгарылган тургундар үчүн атайын транспорттор уюштурулуп, үйлөрүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн баспасөз кызматы билдирет. Баткен шаарында 9 пунктта жайгашып турган Баткен районунун жарандары менен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жолугуп, учурда абал турукташканын, чек ара аймактарында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын айтып, жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын, турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп даярдалганын билдирди. Учурда аймакта калыбына келтирүү жумуштары башталган. Биринчи кезекте жарандарды турак жай менен камсыздоо аракеттери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 28-29 апрелде болгон чек арадагы окуядан облуста акыркы такталган маалыматтар боюнча 40649 адам көчүрүлгөн болсо, анын 16147 аялдар, 23931 жаш балдар. Ал эми Баткен району боюнча 14361 жаран, Лейлек району боюнча 26288 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн болчу. Бишкек шаарынын Октябрь районунда 2 жаңы гүл бакча ачылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Саманчин көчөсүнөн Жукеев Пудовкин менен түштүккө карай жөө жүргүнчүлөр зонасында жумуштар аяктады. Анын узундугу 850 метрди түзөт жана 2 бөлүккө бөлүнгөн. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдун боюнда чүкө сымал отургучтар орнотулган. Аянтты жарык кылуу үчүн жер астында 1261 метр электр зымдары тартылып, 26 чырак орнотулду. Ошондой эле балдар аянтчасы дагы каралган. Ал эми экинчи гүл бакча 11-Кичи райондо жайгашкан. Бишкек жарык ишканасынын адистери 17 бетон фундаментин орнотуп, жер астында 700 метр электр зымдарды тартышты. Коопсуздук үчүн видео көзөмөл камералары коюлган. Бардык иштер шаардык бюджеттин эсебинен аткарылган. Кыргызгидромет агенттиги билдиргендей, эртең 10 майда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Ал эми тоолуу аймактарда кар жаайт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10, +15, күндүз +20
20 плюс 25. Талас облусунда түнкүсүн плюс 9 плюс 14, күндүз плюс 19 плюс 24. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн плюс 12 плюс 17, күндүз плюс 24 плюс 29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн плюс 9 плюс 14, күндүз плюс 17 плюс 22. Нарын облусунда түнкүсүн плюс 7 плюс 12, күндүз плюс 17 плюс 22. Ал эми Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн плюс 13 плюс 15, күндүз плюс 22 плюс 24. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет.